بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Birinciden Allah Ta'ala çeksin maqtaular olsun. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar olsun. Girip kelgen Ramazan ayыңızдар berekeli jana mömөлүү olsun. Allah Ta'ala жақшы ibadattарды, namazdardı, жақшы ihsandарды kılıştı. Allah Ta'ala özü nasip kılgan olsun. Eң negizgisi Ramazandын максаттарына. Тағыраак айтканда, Allah Ta'ala Ramazan ayын эмнеге жиберген? Ошол нерселерге жетишти. Allah Ta'ala nasip kılgan olsun. Ramazandın maksatlarından ayta turgan bolsok, Ramazandın 3 maksatı var. Birincisi la'allakum tattaqun, ikincisi la'allakum teşkurun, üçüncüsü la'allahum yarşudun. Birincisi Allah Ta'ala aytat la'allakum teşkurun. Sizler Allah Ta'alaga takvalık kılууңар üçün, Kudaydan korkuuңар üçün uşol Ramazan ayын жибердим дейт. Анткени Ramazan ayında көпчүлүк жаман иштерден тыйыласыз, жақшылық іштерге ұмтыласыз, мысалы намаздарга, зикирге, Құранға, түнкі намаздарға ушул Рамазан айында гана көбүрөөк ұмтыласыз. Экинчиси лааллакум ташкурун. Силер Аллах Таалага шүгүр айтууңар үчүн берген нематтарына эсепсиз кол менен санап бүтө албай турган деңгээлдеги Аллах Тааланын көптөгөн нематтарына ушул Рамазан айында шүгүр айтышыбыз керек. Эң эле жөнөкөй нерсе курсак тойгозуу. Эртеден кечке ачка жүргөн кандай экен орозо туткан адам билет, анан бир кедей кембагал курсагын тойгозо албаган бир байкуш билет. Ошондуктан Аллах Тааланын көптөгөн нематтарына шүгүр айтуубуз үчүн ушул Рамазан айын жиберген. Ал эми үчүнчүсү лааллахум яршудун. Силер туура жолго түшүшүңөр үчүн. Аллах Таала бизге берген акылды иштетип, ойду иштетип, туура жака, туура жолдо жүрүшүбүз үчүн Аллах Таала ушул Рамазан айын берип атат. Бул үчүнчүсү экөөнүн жыйынтыгы. Аллах Таалага таквалык кылгандан кийин, Аллах Тааланын нематтарына шүгүр кылгандан кийин Аллах Таала бизди ушундай туура жолго салып коет деген нерсе. Ошондуктан мусулман бир тууганым, бул Рамазан айын пайдаланыңыз. Рамазандын ушул 3 максатына жетишти аракет кылыңыз. Жөн гана эртеден кечке ачка жүрө бербестен, бул Рамазан айы биз уктасак да өтөт, ибадат кылсак да өтөт, Куран окусак да өтөт, карта ойносок да өтөт. Ошондуктан пайдаланып, намаз окуп, зикирлерди кылып, колдон келишинче бул айда эле ал бул дегичекти бир ай бат эле өтүп кетет. Эртесин карасак эле 15 күн өткөн болот, андан кийин карасак 1-2 күн калган болот бүтүшүнө. Ошондуктан жакшы пайдаланып, Рамазанды ийгиликтүү өткөрүп алалы. Бул Рамазан айы өзгөрө турган ай. Жаман жактан жакшы жака, же жакшы жактан дагы жакшыраак жака өтө турган, өзгөрө турган ай. Эгерде Куран окуй албай турган болсок, Куран үйрөнөлү, Куран окуйлу. Анан дагы Рамазан айын ийгиликтүү туттукпу, же тута албадыкпы, бунда белгилери бар. Ал жөнөкөй эле. Рамазандан кийин жакшы жака өзгөрдүкпү, же өзгөрбөдүкпү, же тескерисинче жаман жака өзгөрдүкпү? Ушуларга дагы бир көңүл буруп коюшубуз керек. Эгерде Рамазандан кийин дагы намаздарды жакшылап окуп, зикирди кылып, орозо тутуп, же болбосо ушул Рамазанда берип жүргөн садака, ихсандарыбызды Рамазандан кийин дагы берип атабызбы, же таптакыр таштап койдук бул нерселерди? Ушуга карап билсек болот. Аллах Таала баарыбызды ушул Рамазан айын ийгиликтүү, жакшы өткөрүп алышты насип кылган болсун. Дагы бир көңүл бура турган нерсе, Рамазан айы бул берешемдүүлүккө үйрөтө турган ай. Рамазанда колубуздан келишинче садакабызды, ихсандарыбызды, ифтарларды өткөрө турган жакшы бир мүмкүнчүлүк. Анткени бул айда ар бир кылынган садака, ар бир окулган намаздар, садака, орозо, булардын бардыгы сооптору эселенип, өзүбүздүн ниетибизге жараша көп болуп жазылат. Мындайча айтканда 20 сом берсеңиз, 20 сом эмес, сиздин ниетиңизге жараша эселенип жазылат. Ошондуктан Рамазан айында ар бир күн, болгону 30 эле күн, ар бир күндү садакасыз кетирбегенге аракет кылыңыз. Колуңуздан келишинче. Эң болбоду дегенде 20 сомдон берсеңиз дагы, 10 сомдон, керек болсо 1 сомдон берсеңиз дагы Рамазан айын садакасыз калтырбаңыз. Анан Рамазан айын жөн гана уктап, эртеден кечке асырга чейин уктап, же болбосо карта ойноп, же сериалдарды көрүп, турецк сериалдарды көрөбүзбү, кандай сериалдарды көрсөк дагы ушуга окшогон айтор эптеп
галочка эптеп эсеби үчүн эле орозо тутпастан чындап сапаттуу Аллах Таалага жаккан пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткендей, андан кийинки сахабалар туткандай орозону тута турган болсок, Аллах Таала ошондо биздин өткөн жана кеткен күнөөлөрүбүздүн бардыгын кечирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман сама рамаданан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi." Кимде ким Рамазанды чындап ылайыктуу, биз жогоруда айткандай максаттарга ылайыктуу тута турган болсок, ма taqaddama min dhanbi, өткөн кеткен бардык күнөөлөрдү кечирем деди. Эгерде биз сериалдарды көрүп, же болбосо карта ойноп, же жөн гана уктап өткөрө турган болсок, анда акыбети белгилүү. Эгерде биз намаз менен, зикир, дуа менен өткөрө турган болсок, анда Аллах Таала канчалаган соопторду вада кылганын китептерден көрүп турабыз. Ошондуктан мусулман бир тууганым, Рамазандын ар бир күнүн, ар бир саатын текке кетирбеңиз. Жок дегенде аз болсо дагы Куран окуңуз, аз болсо дагы садака бериңиз, аз болсо дагы зикир чалыңыз, Аллахты эстеңиз, жакшылык иш кылыңыз. Эч качан бул баалуу кымбат убакыттарды текке кетирбеңиз. Анткени акыркы 10 күндүгүндө Кадыр түнү, Кадыр кечеси жашырылган, ал кайсы күн экени белгисиз. Ошондуктан акыркы 10 күндүгүндө садаканы көбүрөөк бериңиз, намазды көбүрөөк окуңуз, дуаларды көбүрөөк кылыңыз. Өзүңүзгө кандай муктаждыгыңыз болсо, ошол муктаждыктын бардыгын сурай бериңиз Аллах Тааладан. Аллах Таала сурасаңар жакшы көрөм дейт, сурасаңар берем дейт. Демек, сураш бизден, калганы Аллахтан. Мына бүгүн орозонун башталышы. Дагы алдыбызда бир ай бар. Аллах Таала ушул бир айдын ичинде Рамазанда жакшы ийгиликтүү өткөрүп алышты насип кылган болсун. Аллах Таала туткан орозоңуздарды, окуган Кураныңыздарды, намазыңыздарды, түнкү намаз, тахаджуд, таравих жана кылган жакшы амалдарыңыздардын бардыгын кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.